Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бул видеодо биз сиздерге Zoom программасын көчүрүп жана ошол жактан каттоодун өткөндү үйрөтөбүз. Азыр ар бириңердин эле Play Marketиңер бар болуш керек. Ошол жакка киресиздер. Мына Play Market. Ошол жакка Zoom деп жазасыздар. Zoom приложениясы азыркы учурда бизге аябай керектүү. Себеби дегенде биз мугалим менен жана бүт окуучулар менен баарлашып, сүйлөшүп, теманы талкуулаганга дагы аябай удобный программа болгондуктан, азыркы учурда, азыркы абалга жараша ушул программаны өздөштүрүп алышыбыз керек. Мына бул программа көчүрүлдү. Так. Бул любой эле азыркы телефондорго ылайыктуу эле программа деп ойлоймун. Эгерде силердин программа батпай жатса, анда керексиз мындай сүрөт, приложенияларды, оюндарды пока өчүрө турсаңар болот. Открыть. Так. Регистрация деген ылдый жакта жазылып турат, көрүп турсаңыздар керек. Мына регистрацияны басабыз. Электронный почта. Ар бириңердин электронный почтаңар болушу зарыл. Эгерде жок болсо, любой эле Google'га киресиздерби, Google почта деп эле почта ачып алып, анан ушул жакка жазсаңыздар болот. Мисалы, меники ушундай почтам. Так. Бала өзүңөрдүн балаңардын атынан жазсаңар болот, ошондо жакшы болот. Мугалимге дагы кайсы окуучу киргенин, кайсы окуучу отурганын белгилүү болот. Я согласен. Стойте. Так, я согласен. Дальше. Мына өйдө жагында дальше деп турат, дальшени басабыз. Эми бул мага почтама кат келди. Ошол катка киребиз. Мына gmail.com почтабызга киребиз дагы. Gmail.com да болушу мүмкүн, Mail.ru да болушу мүмкүн. Мына бул жакка бизге кат келди. Помощник в регистрации. Бул жактан войти в систему деп басасыздар. Войти в системуда кайрадан өзүңөрдүн жанагы почтаңарды жазгыла. @gmail.com. Так, пароль. Так, бул жактан эми пароль жазганда сиздерге ушундай вопрос. Неверный адрес электронной почты или пароль деп коюшу мүмкүн. Ошондо сиздер кайра почтаңарга кирип, ушул ссылканы бассаңыздар болот. Ылдый жактагы. Так, можно и сейчас переделать это видео, бирок эмнеге меники кирбей жатат? 92. Войти в систему. Кирбей. Забыли пароль. Я не робот. Отправить. Почтага пароль кетти. Входящийге киресиздер почтага. Подтверждение восстановления пароля. Бул жактан паролуңарды жазып аласыздар. Мисалы ABC 1 2 3 4 5. Бул жактан включать строчные дейт. То есть чоң да тамга болуш керек. Себеби ошондуктан дагы чоң кылып А деп коюп коесуздар. Кайрадан ABC 1 2 3 4 5 жана чоң атамга. Сохранить. Все, войти в систему. Ошондо войти в систему болгондо
Сиздердин уже регистрация болгонсуздар. Ошол жака кирип эле вход кыла бересиздер. Мына соединение. Эмне эле неправильно деп атат. Мына А, Б, С 1, 2, 3, 4, 5 чоң тамга. Войти в систему. Ушинтип системага кире аласыздар. Мугалим берген ссылканы басып, сабакка катыша аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат.